Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 5 октябрь 2025 жыл мен сіздерге мына ушундай сатыла турган үй жөнүндө маалымат бермекчимин. 4 бөлмөлүү, толук бүтелек. Бирок основной главный жумуштары бүткөн. Сырт тарапта кудугу, үй септиги бар. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Караңыздар, эшик, айнектер бүт барды коюлган. Жанында мына ушундай үйлөрдүн саны дагы көп. Коммуникация боюнча айта турган болсок, свет бар. Суу дагы бар. Бекеринен бул жер Башбулак деп айтылбайт. Жүрүңүздөр, эми келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер, тугандар, бул Башбулак айылы. Барыңыздар, билесиздер. Шаар жактан келген болсоңуздар, Башбулакка киргениңиздерде мектеби, айыл өкмөтү бар, центриндечи. Анан бул жака дагы бир аз эле жүрсөңүздөр, ушундай чоң трассанын сол тарабында Башбулактын мынау жаңы ачылган самомойкасын көрө аласыздар. Ага жетпей, солго кирип, түз жүрүп, оң тараптагы көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бир аз эле киресиздер, тугандар. Мектеп менен жанагы ФАП, садиктердин местасы бар. Ошого жакын жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Тугандар, түп-түз жүрүп келесиздер. Нол мен айткан көчөнүн эле сол тарабында ушул үй сатылат, тугандар. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай, сонун экен. Караңыздар. Так, эми маалымат берип баштайын. Мен көрсөткөн көчө менен эле түп-түз келесиздер. Мына көчөлөр дагы шагыл экен. Чаң болбойт. Вызылдаган бойдон кирип келе бересиздер. Жакшы жери үйүбүз угловой. Мындайча айтканда, мына мен турган жер көчө, тугандар. Ушул жерден эле нар жакка кеткен көчө, типа объездной сыяктуучу. Ушул айылдын өзүн объездной көчөсү деп койдум мен. Так, анан мына жагы дагы көчө, тугандар. Ушул жак көчө. Угловой да. Так, лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт баш тарапка жибериңиздер. Жок, кечиресиздер, тугандар. Мына жер көчө экен. Анан мына боковой тарабы дагы, мына жака дагы кеткен көчө. Түшүндүңүздөр, мына жер көчө эмес. Бул жакта фундаменти куюлган бир участок, анын нар жагы көчө. Ошол. Бул үй деле негизинен угловой. Септегенде мына мен турган көчө и боковой тарабы дагы көчө. Жакшы да. Так, жери 5 соток. 20га 25. Кызыл китеби, документи бүт бардыгы бар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Кызыл китеп бүт бардыгы бар экен. Вариант обмен жолдорун сурап апмын. Квартираңыздар болсо, машинаңыздар болсо, өзүңүздөр чалып сурап көрүңүздөр. Балким алмашуу жолуна макул болуп калат. Жери тегиз, границалары такталган. Бардыгы жакшы, закон түрүндө өзүм өткөрүп берем атат. Бул жакта ошо кудугу, тоннасын сурап апмын. Үйдүн арт тарабында местный септиги дагы бар экен. Жүрүңүздөр эми, тугандар. Ал жака киреличи. Андай экен. Темир эшик ачасыздар, киресиздер. Киргениңиздерде коридор. Каалаган комнатаңыздарга кирип бара бересиздер. Мисалы, бул оң тараптан баштасак, бул жагын кудай буюрса кухня кыласыздар. Чорный потолок болгон, электромонтаж бүткөн. Айнектер коюлган. Бул коридор. Нар жагы санузел. Форчкасы менен. И оңго бурулсак, бул гостиный, кудай буюрса конок бөлмө деп коет, Жакшы. Так, эми бул жака өтөлчү. Бул кандай комната экен? Муну спальня кылып коюңуздар. Чоң экен. Же кухня кылып коюңуздар. Бирөө жаным келсе, сразу тамакты кылып, ушул кухняда эле отургузуп, узата бересиздер. Ошол, эми ал жагын карап көрөсүздөр. Ал жагына кийлигишпейбиз. Баары өзүңүздөрдөн. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт бардык тарапка жибериңиздер. Алар дагы ошол үйдүн видеосун көрүп койсоңуздар, кирип көрүшсүн дегендей. Жакшы, өтө сонун. Жүрүңүздөр. Так, бул жагы ошо кудук, кошумча курулуштарына келе турган болсок, казыктары кагылган, чек аралары такталган, кыжылат болбоңуздар. Мына жакта местный септиги бар экен. Бул жак кошунанын фундаменти. Мына жерде казыктар кагылып турат. Нар жагы көчө. Мына жака кеткен көчө. Типа ушул айылдын өзүнүн мындай объездной көчөсү да, мындай айланма көчө дегендейчи. Ошол. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына свет бар, тугандар. Суу дагы бар. Септегенде бул Башбулак деп айтылбайт бекеринен. Булактын башталышы деп эле турбайбы аты? Жерди каздырып эле жакшынакай суун чыгара алгандар бар.
булактын суусун ичкендер бар да, мындай айткандачы. Ошол колдон келишинче маалымат бердим, көрдүңүздөр. Бардыгы сонун, жакшы. Баасы канча дей турган болсоңуздар 4 миллион сом кеми бар. Эйсин номери экранда жазылып турат.